Kırgız tili, Kırgız elin sıylagan, halk buansa kıvanıp, tapalansa iylagan. Иш-чара сахналаштырылган чакан спектакль менен башталды. Андагы башкы тема мамлекеттик тилди сактап калуу жана муундан муунга өткөрүү. Bir айлыктын алкагында аткарылган иш-чаралар тууралуу фотокөргөзмө уюштурулуп, тасма көрсөтүлдү. Мыкты баяндамачы, көп тилди билген мугалим, заманбап санарип колдонмо, инновациялык усулдуктар сынагына жигердүү катышкан мугалимдерге сыйлыктар тапшырылды. Сынакка даярдануу жеңил болгон жок. Анткени мен 1 жашар уулум бар. Жолдошума ыраазычылык билдирем. Анткени ал мага абдан чоң жардам берди. Bir жагынан уулумду карап, bir жагынан сабагыма даярданып, bir жагынан ошо баяндаманы жазганга жетиштик. Мен эң негизгиси сабакты нан жаап бүткүчөң, нанын бышкычаң тартып бүтүп калышым керек, болбосо шанс кетет да, кийин кайра нан жапкычаң убакыт кетет. Барчынай Омарбек кызы соц тармак аркылуу балдарга англис тилин үйрөтүп келет. Турмуш шартка байланыштуу убагында мугалимдик кесипти уланта албай калган, бирок аны эч кандай шылтоо токтото алган эмес. Азыр онлайн заманында ааламды бир жерге алып келүү аябай оңой да. Мисалы Америка сенин кошунаңда, телефонуң болсо киресиң, бардыкты көрүп аласың. Кызыктуураак кылыш үчүн мага азыр бардыгы нукуралыкты сүйгөн чак азырчы. Анан ошол үйдө отуруп кандай болсо ошону көрсөткөнүн жакшы көрөм. Былтыр КМШ өлкөлөрү арасында өтүп 70тен ашык мугалим катышкан педагогикалык чеберчилик сынагында Кыргызстан 1-орунду камсыздаган. Жетекчи экенине карабай тизелеп 15 мүнөт аякта шарт жок болгондуктан тизелегенге туура келди. Куурчак театрын өткөрүп, ушунчалык эмоционалдуу, ушунчалык балдарга жакын сабак өттү. Мен ойлойм, эгер Кыргызстанда мектепке чейинки билим берүүнүн жетекчилери ушундай болсо, демек тарбиячыларына сөз жок деген бир жакшы жыйынтыктар, жакшы сөздөрдү, алкыштарды угуп келдим. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө өмүрүн арнаган ардагер мугалимдерге мыкты санаатчы сыйлыгы тапшырылды. Кыргыз тилди өнүктүрүүдө бир гана кыргыз тилчинин жасаган иши өтө астык кылат. Кыргыз тилчи бул көлдүн бир тамчысы болгон. Мамлекеттик тилдин өнүгүшү үчүн ал географ болобу, математик болобу, ал чоң болобу, ал кичинекей болобу, ал дыйкан болобу, ар бирибиз биргеликте иш алып барышыбыз керек. Мына ошондо гана өнүгөт. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 33 жылдыгына карата бир катар кереге кеңештер өтүп, анда тилди үйрөтүүнүн заманбап ыкмалары талкууланган. Акмарал Сабатар, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.